Быйыл жай айларында кара кечеде иш токтогон жок. Кара кече суусунун бөгөлүп калган нугунун 700 метр аралыгындагы топурагы тазаланып, суу өткөрүлдү. Аталган жерге 406 метр суу каналдары лотоктор салынып жазалды. Көмір кесимдеги батыш участкасына 3,5 километр жол салынды. Кара кече кесимдеги борбордук чыгыш участкаларындагы чогулуп калган суулар толугу менен агызылды жана кургатуу иштери жүрүп жатат. Быйыл жыл жаанчыл болгондугуна байланыштуу сел көп жүрүп, жолдорду жеп кеткен учурлар көп катталды. Жергиликтүү элге жардам берүүдө унутта калган жок. Натыйжада Соңкөл Кара кече жолунун сел алып кеткен бөлүктөрү жазалды. Ошондой эле айдоочулардын көйгөйү болгон Баш Кууганды Кара кече жолу да жазалды. Жалпылап айтканда 2,5 миллион куб бош топурак тазаланып, 500 000 тоннанын тегерегинде көмүр казылып алынды. Учурда 150 000 тонна көмүр көзгү мезгилге даяр. Өздүк техникаларды чыңдоо боюнча да иштер жасалып жатат. Ага ылайык ишкананын каражатына 20 даана хово үлгүсүндөгү самосвал, 2 экскаватор, 1 бульдозер сатылып алынды.